Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Bir сутка içinde жалпысынан 50 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын içinde Бишкек шаарынан 21 бейтап, Чүй областынан 17, Ош областынан 2 жана Жалал-Абад областынан 10 бейтап. Жалпысынан 2162 адам айыгып чыкты. Тилекке каршы 26 июнга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясы жаңы учуру 250 адамдан катталды. Бишкек шаарында 105, Чүй областында 61, Ош шаарында 47, Ош областында 19, Нарын областында 1, Жалал-Абад областында 12, Ысык-Көл областында 2, Талас областында 1, жана Баткен областында 2 учур. 250 жаңы катталган учурдун 3-өө бул сырттан келгендерден, калганы 247 учур бул өлкө аймагында жугузуп алган учурлар. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 4204кө жетти. Анын ичинде Жалал-Абад областында 269, Ош областында 429, Ош шаарында 500, Чүй областында 587, Бишкек шаарында 1552, Баткен областында 48, Нарын областында 464, Ысык-Көл областында 76, Талас областында 39 учур, Сол Илецкийден келгендер 119, Россия Федерациясы курсанттар 100, жана Кыргызстан жарандары Россиядан келген 21 учур. Bir сутка ичинде коронавирусту жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 21 кишини түздү. Бишкек шаарынан 7, Чүй областынан 9, Ош шаарынан 3, Ош областынан 1, Талас областынан 1 кызматкер. Жалпысынан медициналык кызматкерлер арасында 669 учур катталды. Алардын ичинен bir сутканын ичинде 7 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгып, жалпысынан 403 медициналык кызматкер ооруканадан сакайып чыкты. Бүгүнкү күндө ооруканада 633 адам жатат. Анын ичинен оор абалда 46-сы, жандандыруу бөлүмүндө 10, орточо оор абалда 224, канаттандыралык абалда 363. Bir сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 4212-ни түздү.